aydarday ұлт тартып, аядан барысын. Кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарыхынын алтын казнасы болуп, укумдан тукумга өтүп келген улуу манасын дал ушундай таланттуу манасчылар менен илимпоз окумуштуулар дүйнөгө даңазалап таанытууда. Бийлеп турган чак экен, акимдик кылып барына. Кыргыз рухунун туу чокусу болгон Манас эпосунун түбү чексиз. Аны изилдеп казган сайын маани мазмуну артып, баалуулугу бийиктей берет дейт. Манас эпосундагы байыркы көчмөн кыргыз цивилизациясын жана дүйнөлүк цивилизацияларды илимий өңүттө изилдеп чыккан автор. Бөлүнмө кыргыз, бөлүнсөң бүрү жеп кетет деген ал Бакайдын сөзү бир эле кыргызга тиешелүү эмес. Дүйнөдө ошол 200дөн ашык мамлекет болсо, ар бирине тарыхтын ар бир кадамында тиешелүү. Себеби дегенде, эгерде бөлүнбөй бириксе гана чыныгы мамлекет болот. Бул цивилизация алдыга кетүү үчүн илимий техникалык улуу прогресс болуш керек. Ал эмнеде? Ал металлургияда себеби дегенде эмгек куралдары, согуш куралдары бул ошол металлдан да. Анан башка айрым гана бир-экеле эл билген экен. Метеориттин болотунан эмгек жана согуш куралдарын жасаган. Байыркы көчмөн кыргыз цивилизациясы менен дүйнөлүк антикалык доордон берки цивилизациялар Манас эпосунун мисалында ачылган илимий эмгек эпостун өзгөчөлүктөрүнө кызыккан окурмандарга арналган. Тургуналиев муну алкагын баягы изилдөө алкагын деп коебуз. Алды канча кеңейтип, тереңдетип, мына ошонун көп мисалдарын, көчмөн цивилизациянын далилдерин Манас эпосунда кашкайып, баягы жайнап тургандыгын көрсөтүү аракетин көргөн да. Мына ушул жагынан алганда, бул Тургуналиевдин эмгеги башка окумуштуу адистердин бир дагы изилдөөсүн кайталабаган, толугу менен өз алдынча. Ал тургай кайсы бир деңгээлде айтсак болот, дагы мындан ары иликтөөнү, тереңдетүүнү, кеңейтүүнү талап тургансыган эмгек да. Улуттун сыймыгы болгон улуу мурастагы кыргыз цивилизациясынын дүйнөлүк илимде такталган цивилизациянын аныктамасына дал келиши. Кыргыз элинин жана адамзаттын руханий, көркөм, интеллектуалдык улуу дөөлөтүн жараткан кыргыз тилинин керемет байлыктарын изилдөөдө өзгөчө ой пикирлер айтылган. Бул китепти жакшылап көңүл коюп окуп чыгыш керек да. Кандай болгондо да бул абдан маалыматка бай. Анан эң башкысы башканы коюп Манасты айт деп биздин Манас бабасынын тушундагы кыргыз көчмөн цивилизациясы, анан Манас атабыз ошо Кыргыздын федеративдик империя, жалгыз эле кыргыздардын мамлекет эмес, федеративдик империя кургандыгы жөнүндө далилдегенге аракет кылып тур. Эң башкысы бул китептин мага жакканы ушундай мекенчилдик позициядан туруп биздин Манастын өңүтүнөн ушу цивилизацияларга баа берип, кыргыз деген тетиги башында ари Атене элден таралган эң алгачкы элдерден экендиги жөнүндө мурдагы бир айтылып жүргөн ойлорго өзүнүн мындай негиздемелерин бергенге аракет кылып тур. Оң жагында Баатырдын 32 ханы бар, сол жагында туптура 40 баатырдын саны бар деп айтылат Манаста. Демек ошол 32 хандык, бул 32 мамлекет жөнүндө сөз болуп атат. Андан сырткары Кыркчоронун өзү ар бир элдин ханы болгон. Мындайча алганда ал өтө чоң империяны, өтө чоң федерацияны башкарып тургандыгын далилдеп атат. Манас Баатыр ошол учурда көптөгөн мамлекеттерди бириктирген зор каганат төптөгөндүгүн айгинелеп турат дагы. Аны кантип башкарган, кайсыл өнүгүүнүн негизинде башкарган жана башкаруу ыкмасы кандай болгон, сот иштери кандай болгон деген сыяктуу нерселерге талдоо жүргүзүлгөн. Кыргыз илиминде изилдене элек маселелер талданган илимий монография улуттук философиядагы, социологиядагы жана дүйнө таанымдагы гана эмес, коомдук башка илимдерге да тиешеси бар жаңы концепция экендигин жана илимдеги жаңылык экендигин белгилешти иш-чарага катышкан илимий чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Ала тоо 24.